Assalomu alaykum. Assalom. Qanday kunlar? Birga olsun. Assalomu alaykum. Здание было siz промышленность bo'yicha. Осыдан өтіш, егеменділік күніне арналған выставка ең негізгісі выставка 5 бөлімден тұрады. Жеңіл өнер-жай, анан кейін тамақ ашханасын сайра өндірі, агроөнер-жай. Ушул ең бірінші тармақтардың бұл жеңіл өнер-жай. Біздің қыздар Перште деген компания, қазір Дүниелік аренаға шығып, Қытайдағы көргізмеді, айлай популярлы болып, қазір күнде заказдарға ие болушту. Дизайнер непосредственно Смыргүл Назгүлайым. Бұйырса ең негізгі қазір экспорт біздің продукциялардың бірі. Бұл дағы Виватекс, бұл Токмақтағы Муром комбольный сырының фабриканың негізі ең бірінші өндіру бұл джип, Муром Мириновскадан джип негіз пряжа деп, пряжадан кейін бұл экспортқа шығатырған. Бұл экопродукция полностью Америкадан. Бұл ешкі демеде жасатылады, қазір. Майраныз менен, майраныз менен. Бұл терінің қайрешметі, жаңа қазір тері сыйырғанда жаңы емелерді алып келдік, пычақтарын. Қазір ошол долборлорду малый проекттердің алқағында бүт жаңағы мясо комбинаттарға береміз. Анткени қазір жүндін терінің басы жоқ болғандықтан терінің жөнілі кескілеп салатықта, ички даже емелескен сырье жетпейді. Ошон үчүн қазір Bizim bekçilerde armiyada çekitimiz veriyorlar. ең сапасы Şemiren koydunlar mı? Ала, мына мурдун башымын айтайын бер. Азыр жаңы проект баштаган жатабыз. Мына буйруса сиз келип өткөндө мында задача койдум сизде азыр повседневный кроссовкаларды эми жаңы баштап атасыз, эми кечки жүзү баштап келебиз, экспортко чыгачак кроссовкалар баштайбыз. Bunu bular импортируют ettik. Aynen bir итальянская рабочий мердешпе. Ondan Bangladeş'ten kaçıp bilsek yakaladık bölümlerinde. 4-5 metre gibi. Yani bir görsen keşif vermesek Күнтөр канчаны алып атат силерден? Тур азыр жаңы контракт түзүп, жаңы заявка берди. Азыр уже 2000-3000ден заявка берип баштады. Анан жыл сайын Күнтөрдүн Алар атрасына чет өлкөдөн алып келип жүрүшкөн экен, анан мен бияка жибердим эле. Бұл да біздің тапсырмасымен жаңағы жүнді қазір қолу менен Спальный мешокту жасап атасыңар? жоқ, спальный мешоктор алар башка жасап атасыңар. Бул азыр Марияна номер 1 азыр жүн атрафта болчу. Азыр Кытайга уже жөнөтүп баштады. Экспорт жасады, рахмат. бизнестен Assalomu alaykum. Майра бирге болсун, рахмат. атамекендик электрониканы чыгаруу Өзүңүздөн чоң атасыңар? Hazır bizim özümüzün ama цвет oyunuz var черный белый запчастьлар полностью шенженден Yemen'in Tayvan'sı kompanya makinesi kullanıyorlar. Қазақстанда бірінші жолы лифтер қырғызша сөйледі. O şu жақсы болып тұрайы. Бейшек açılıp жатады. Жакшы көрдүк силердин кайердеги жанагы премьерлерге бердиңиздер. Biz Nağıyla bir başlatıyoruz. Үйгө анан дагы бир жерге бердиңер. Лифтке veriyoruz. Беріп атабыз, ипотекалык үйлер коюп атат, больницаларда коюп атат. Экинчи көзүндагы предприятиябыз бар. Жылы ачылган. Бул саркынды суулар курулуулар, Кореян технологиясы менен, биякта мисалы макет бар. 98% очистки Кореядан келген эң алдыңкы технологияларды алып келдик. Азыр бүгүндө биз 200 жакын кадрларды жадаядык, инженерлер даярдап, бир суу 98% таза суу. Оливке кетирсек, арыга кетирсек, балыктарды выращивать этет. Андан тышкары Балыкка жарайт экен. дагы бир биздин продукция бул нефтеловый этеп.
негизи канализацияга деген нефтерди тазалап туруп анан отходдорду кетириш керек. Бүгүнкү күндө ошонун дагы кичине көзөмөлгө алынса, нефтеловицада ар бир автомойкада, ар бир автомойкаларда колдоп коюлуш керек да. Дрондорду чыгаруу үстүндө турабыз. Бүгүнкү күндө 3 багытта иштеп атабыз. Бул деген размерлер дрон. Мына деген эң пайдалуу жери 10 саат учат. Биттанылды. Камерасы жок 10 бар. Камерасы да 30 зум бар. Тепловизор сертификат карандыда иштесе болот. Болгон данныйларды бул компьютерге берип турат. Эң жакшысы бул вертикальный подъем, вертикальный спуск. Любой жерде көтөрүп түшөт. Анан бул реактивный турбина. Бул деген 500 километрден ашып жүрөт да. Качан испытанияларды биз уже военныйлар 3-4 жыл испытания кылдык. Жакын арада матрицасы уже буюрса даяр болуп калат. Onu çıkartıp onun ушул бул сентябрь октябрда даяр болуп Биздин эң негизги сары таш азыр толугу менен экспортко сырьёну чыгарганга запрет койдук, только готовый Арипа кичине тарыгы жактан ачкыла производство. Готовый продукт. Сырье бербейсиз. Кайерде сырье болсо ошондо жакшысында жасап Ошону айтат. дөңгөлөктөрүн кече басып келишти. Уже басып прошкалар. Bizde çok atarlar ha? Бизден Заранее. Он практически монополист. Промышленный детонатор чыгарабыз. аябай катырасыз. 2-3 есе көбөйдү. Чуть-чуть проблемаларыбыз бар. Россияга экспорт болгондо двойной ушул автомат. Первый кичинекей цех полностью автоматизирован. Силерден алып атабы? Ала башташты. 80% eksport olsa da Грузия, Азербайджан, Казахстан, Россия, Түркменстан. Көтөрүп анан кийин алат. Тигиндей завод бүт автоматизированный завод. Иши жок, бүт барын бир цех ошондо. Бир цехин калтырып салды, аяка ручной. Новопокровкада. Жанагы цементный заводдун бер жагында да. Бир күнү барганда сизге Қазір күнде бұл колбалардың бары тек Россияда тоқтады. Қазір келишим боюнча колбалардың барын бизден алдырганда. Мен айтып атам орустарга, колба баарын эле жазап берейин силерге. Эмне аласыңар? Колбаны бизден ташып барып, анын ичинде эмне аласыңар? Жазап деп ошо сүйлөшүп киргизип атабыз да. Анан качан киргизесиң? Айтпайсыңбы? Ya burada стеклотарный заводumuz жүрөт, буюрса. Keçkаны колу жүргүздүк. Азыр бүгүнкү күндө Венгриядан наборун алып келип, Рибан автомат койдук, колба чыгарып атабыз. Экспорт Белоруссияга, Россияга, Мордовияга кылып атабыз. Кайда банкрот болуп кеткен ошондон сатып алдык. Қазіргі күнде біздің ошо стройматериал өндүрүшүбүз 29% менен экспорт. Майнусучка барын планировать, чтобы экспорт Органик продукт. Органик. Az bizde ушул бала, жаңы келди деген таласка алып келди бала. Улан деген жигит келди кандай болду? Азыркы жаңы ошо биз азыр бүгүнкү күндө переработкага ушул бир эле данный эмес азыр ушундай кылып консервация кылып Европада дайындалып атабыз да. Кудай
буюрса жылыштары жакшы. Урожайыңыз канча болду? Урожайыбыз эми жыйнала баштайт. Кудай буюрса жакшы бүтүп атабыз. Биринчи урожай алып калсың. Биринчи урожай алабыз. Келди келди. Бул эми именно ошо Европанын талабы менен болуп атат. Сынан таласта мунун 2 тонна алып атса азыр 500-600 килограмм алып калыш. Баасын биз көтөрдүк. Посредниктер жок, 150-140 чейин чыгып кетти. Бирок урожай Берекелүү болсун чын. сулар кеткен так. Чак хорошо. Biz bayağı sizin tapşırmanız boyunca Aksu'da, Aksakat'ta kартошка завод. Assalamu alaykum, hoş geldiniz. Бұл шуда клубника. Кайрап чечип атат. Картошка союнча азыр эмени чыгарганда картошка. Biz kecheki migrant бүгүн кишкер 10 жылдан ашык Орусия жергесинде иштеп 2017-жылы өлкөбүзгө кайтып келип эмне менен иштесек деп ойлонуп отуруп Култунайды кылып 3 жыл өз экспериментин өткөзүп 2021-жылдан баштап элдерибизге ички тышкы миграцияны Култунай тигүү менен токтотсок болот деген лозунг менен чыгып азыркы ошол кезде 5 эле гектар Култунай болгон интенсив жол менен өстүргөн Култунай азыркы кезде 1000 гектарга жетти. Бул Кыргызстандын бардык областтарында кече жарлыкта айтканыңыздарды сиздин жарлыгыңызда жаткандай тамчылатма системасына багыттаганбыз, кайра иштетүүгө, экспортко багытта иштеп атабыз. Жакында эле Бактыргеш агродиалог деген форум өткөзүп, бул тармактагы бизден жакшы маалымат алып, андан кийин талаа күнүн кылдык. Талаа күнүндө азыркы кезде бул кайра иштетүүчү 1000 тонналык узаткыч кампасын урутабыз. Бул Кыргызстанда жок десек болот. Бир эле компанияда бар азырынча. Буну буюрса ар бир областта жайылтууну максатын кылтабыз. Финансылык жактан да Бактыргеш менен сүйлөшүп азыр 13 августта сүйлөшкөнбүз. Иш-чара жүрүп, стройкасы башталды. Мамлекеттин 100 ишкананын бирөөсүбүз. Премьер министр кабинети төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин айткан баягы 100 ишкананын бирөөсү буюрса декабрдын 15-inde ачылышын кылайлы деп атабыз. Ачылышка буюрса сизди күтөбүз. Негизгиси биздин максат мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген девиз менен иштеп, ошо менен Сөздөн ишке өтүш. сөздөн ишке Сындаган оңой. Жасаш кыйын, результат кылыш кыйын да. Азыр ошол эми кыйынчылыктар болду, ар бир иште болот экен, бирок сиздердин мамлекет менен жеке ишкер эл шаркы иштесе ийгиликтин жаратышын кечеки мигрант болуп көрсөтүп атабыз. Рахматчан. Майдан Заводский. Баягы спальный мешок. Биз погранслужбага бердик, бүт областка таратканбыз военныйларга. Позитивный отзывдар келди. Жүндүн баягы Испаниянын химиясын алып келип жууп көрдүк, жыты кетти барды. Бул жерде биз азыр көрсөтүп турабыз, баягы жыты жуулбагандын ол жуулбаган, а бул уже мына жуулган. Азыркы карап көрбөйсүз, бул азыр мериностун жүнү да экөө по структуре даже бирдей болуп калды. Таралып өткөндөн кийин. Экспортко чыгышыңар керек да. Экспорт кошуна өлкөлөргө, алыс Россияга, Испания жок, жана пограничниктерге, военный частьтарга сатканга экспортко чыгарышың керек. Баягы сиз бердиңиз го акча. Ушуларга бердик да. Азыр уже 84 уже заявка келди. 84 адамдар. Азыр Бактыргеш Сандунович бул эме болду, азыр демонстрационный цех даярдап атабыз. Оборудование уже келди сиз берген акчага. Азыр 25-сентябрда индустриянын жана зданиясында демонстрационный цех болот. 6 продукт боюнча сүт, тоок, жүн, сафлор масласы боюнча оборудование коебуз, элдер келип өзү көрсө болот да на месте. Акимдер, айыл өкмөттөр, чоң фермерлердин баарын өткөзүп турабыз. Ким мага жакпай десе, жазап берип турабыз. Ал баягы цех иштеп турабыз, баягы катышып көрсөтүп. Сашевка материалдан булар. Суу өтпөйт. Ушу 3 килограммга чейин болду веси. Ишенесизби? Жүн таппай атабыз. Жүн өрттүп атат. Жүн. Мына көрдүңөрбү? Жасаса болот бекен мына. Талап кылды менен мына чогулткула, ушундай кылып жасагыла деп тыйылды. Мына жүн таппай атабыз. Канчадан алат? Жүндү нарындыктар менен өрттөп. Жуулган жүн 50 сомдон 70 сомго чейин. Жуулбаган 30дан 40. Тоолордо чытап кетип атышпайбы? Биз буну Жүндү 100 сомдон койду кыркып, анан Европадан аз чогулткан ишин кымбат баалуу. Ошо вообще пункт создавать этет. Чыгып жүн менен терини өрттөбүш керек да биздин дыйкандар. Силер жыйнап алышыңар керек. Жүндү силер жыйнап алышыңар керек. Терини болсо аз дагы тапшырма бердим. Жаңы кож завод ачабыз да, андан кийин обувной фабрикасы бирге. Ошо финансировать этебиз. Сиз алып калган пункт. Ишилгери болсун. Рахмат. Мына бул айтып бербейсиңер, инвитро лаборатория. Силхоз академияга бергенбиз.
Азыр на генетическом уровне булар тапшырмалган малина, клубника. Айтып бергилейсиз. Мына бул малина инвитродан өскөн, бул кичинекейден баштап, андай бул адаптация болот, бул картофель деп атабыз. Эң лучший картофель же малинаны алып ошонун гендерин алып чыгып турат. Клеткадан башталат да. Миллион размножает. Могулар ат башыдан чыгып аткандар. Шүйдө да чолтор. Желмаян деп коюп. Төөнүн гүлүбү да жермейин, Анан демеде субарда болсо жел токтоп коет экен. Жел ток, шамал деп, шамал деген сөз экен. Жел сайын керек. Бул каерден чыгып атат? Сиз Бишкектен. Сиз Бишкектен чыгат. Азыр нарында да чолтоду. Нарында азыр 60 миң автомобиль чыгарам деп Кытай жүрөт. Азыр муну чыгарды, азыр эми легковой машиналар чыгарам. Жакшы экен да. Мына Борек. Демек айылга аябай. Мына айылга Бореке азыр катуу кеткен сатыныр. Айылга ушунча. Мына айылга Бореке кеткен сат. Шуну менен аркы жакшы. Алда бизден чыгып атат, Мына бизден чоң сборкалар. Мына бизден. булар Бизден чыга баштады. Мына бизден завод Тулпарда. Тулпар. Московский район. Азыр 60-ын миңден алып атат районный финуправлениянын башы. Не бул 14 миңден. Мындайлар көчөдө спортсмендерге бербейт. Постепенно буга да өтөбүз, булар да чыгара баштады. Я думаю, Кыргызга бул аябай жагат. 80-90 миң кетти. Электромобилдер чыгарса. Мына Борек сөзү аябай жакшы кеткен. Ассаламу алейкум, байрамыңыз менен. Айткан сөзүнө турду. Ооба, баштадык. Катып бердиңиз го. Ленин заводу. Баары талкаланып үстүндө турбады эле, баары талкаланып турган. Канча чыгарды? Эми баштадык. Эми баштадык. Линияны койдук, оборудование мына 10 күндүн ичинде келе айтат жолдо. Ооба. Анан мэрияда 100. Ийгилик. Рахмат. Ишиңизге ийгилик сизге. Рахмат. Тяжелый техникада чыгара баштайбыз. Электричество болсо газ менен чыгарып Каяктын уровню болсо да бизге Машин видео менен, мен видео менен чыгам. А бул намекте. Теория боюнча мен уже жерди издеп атам. Анан жерди издеп, анан ал жерде канализацияны уже проект кылып атам. Анан баягы сиз туура айткан экенсиз. Анан уже до конца долбоорлорду болот. ошондой болуш керек. Изделияга чейин Биз сырье даярдап алып сакташыбыз керек да. Аны обувной фабрика куруп, анан кийин жана сумка, аркылетки, кожаный изделия. негизи 60% кожа обувь кетет. Бирок жыл сайын оказывается обувьтагы кожанын уже кетип атат. Негизи. Эң негизги проблема бул номер 1 бул Китай мода. Мен баягы обувьтун ичинде иштегем, бул ичинде понятием бар да. Биз өзүбүздүн ички эмелерди авиациясында кылабыз. Мектептен мектеп дайындап атат. Все болду. Мейланда болду.